Арбаңыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Акылбек Үсөнбекович, бүгүн мына бюджетибиз экинчи окууда каралып атат. Мен ошол бюджетти кабыл алаардан мурда бул эми жалпы кыргыз элинин маселеси, көйгөйү, баарыбыздын көйгөйүбүз бул демографиялык көрсөткүчүбүзгө, кыргыз элиндеги демографиялык көрсөткүч боюнча сүйлөйүн деп турамын. Кыргызда түгөнөт десе түтөгөн, түбүнөн бери күчөгөн, түпкүлүктүү кыргыз эли кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым деп бул элдин даңазасын чыгарган Манас эпосунда да айтылат. Бул элибиздин саны дайыма кылымдан кылымга арбып өсүп келет. Мен ошол элдин демографиялык саны, демографиялык көрсөткүч, бүгүнкү күндөгү учкай көйгөйлөр жөнүндө айткым келип турат. Эми бул урматтуу депутаттар, сиздер да кайдыгер болбосоңуздар керек. Калкыбыздын дүйнөлүк деңгээлде атак даңкын чыгаруу бир маселе болсо, ал эми анын санын сапаты менен коштоп өнүктүрүү, өстүрүү бул өзүнчө бир маселе. Элге шарт түзүү, элдин социалдык турмушун оңдоо, элдин турмушунун оңолушуна керектүү мыйзамдарды чыгаралы деп мына ошол жерде биз жогорку кеңеш дагы баарыбыз максатыбыз бир. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда төрөттүн көрсөткүчү акыркы 4 жылда төмөндөп аткандыгы байкалып атат. Мен эми жылдардын баарын саймедиреп айтып отуруудан алысмын. Мисалы 19 жылы төрөлгөндөрдүн саны бир жылда 173.484. 173.000. 2020 жылы 158.000, башкача айтканда 15.000ден ашуун кыскарып атат. 21 жылы 150.000 болуп атат. Башкача айтканда 8.000ден ашуун бала аз төрөлүп атат. Мына жылдан жылга ошондой бул көрсөткүчтөр эми бир топ себептери бар да. Анын баарын мен айтып отуруудан алысмын. Мамлекет тарабынан белгилүү бир колдоо көрсөтүлүп жатканына карабастан, балага сүйүнчү бир жолку жөлөк пул бардык жаңы төрөлгөн ымыркайларга баарыбызга белгилүү 4.000 сомдон дайындалып берилет. Бул жакшы. Бул мамлекеттик камылга. Муну танбайбыз. Төрөт боюнча жөлөк пул алгандардын санынын азайышы Кыргызстанда төрөлгөндөрдүн санынын азайгандыгын түздөн түз айгинеси. Өткөн жылы балага сүйүнчү жөлөк пулун алуучулардын саны 12,9%га азайды. 13%га чейин да. 130.000 адамды түзөт бул. Мына ушул статистикаларды караганда. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги да республикада 22 жылы төрөлүү 5,4%га азайгандыгын билдирген статистика турат. Кыргызстан үчүн өлүмдүн жана төрөлүүнүн жогорку көрсөткүчүнүн натыйжасында кыска өмүр сүрүү менен мүнөздүү. Мындай көрсөткүчтөр башка себептер менен бирге саламаттык сактоонун жана билим берүүнүн төмөн деңгээлине да байланыштуу экендиги талассыз. Ылдый жактагылар тынчыраак отургулачы сүйлөп атканда. 2023 жылы болжол менен төрөттүн орточо көрсөткүчү күнүнө 505 бала түзөрүн. Кыргызстандын калкынын санынын өзгөрүү динамикасын көрсөтүп турат. Адамдардын өлүмү күнүнө орточо эсеп менен 120 адам. Бул эми баягы каза болгондун баары. Миграциянын өсүшү орточо суткасына 75 адамды түзүп турат. Ошондуктан ар бир наристенин төрөлүшүн биз стимулдаштырууга жана 3-чү бала төрөлгөн үй бүлөгө колдоо көрсөтүүгө багытталган энеликти колдоо, мамлекеттик колдоого өзгөчө маани берүү керек. Мамлекеттик демографиялык саясатты өркүндөтүү боюнча мен бир канча варианттарды, сунуштарды киргизип келем. Калктын туруктуу табигый өсүшүн камсыз кылуу үчүн 25 жылдын 1 январынан тартып 3 балалуу үй бүлөлөрдү жана ар бир кийинки ошол 3-чү төрөлгөн баланын төрөлүшүн колдоого багыт алган алтын бала программасын иштеп чыктык биз. Программанын негизинде мыйзам долбоорун жаздык.
Биз биринчи баладан баштап мындай 3 жыл бою пособие берилсин деген бир вариантыбыз болчу. Анын биз эми бюджеттин тартыштыгын, бюджеттин бүгүнкү күнү эми 24-жылга профицит деп атат. Ошого карабастан туруп биз баягы казанда болсо чөмүчкө чыгат, эсепке алуу менен 3-чү төрөлгөн балага 3-чү төрөлсө бала бир үй бүлөдө 3-чү төрөлгөн балага 3 жыл бою ошол алтын бала программасынын негизинде пособие чегерилсе деп мыйзам жаздык. Мен эми ошол бул бир канча этаптар менен көрсөтүп берип атабыз. Мен эми аны түшүндүрүп берейин. Биринчи кадам 0 жаштан 3 жашка чейинки балдарга категориялык жеңилдиктерди киргизүү болушу керек. Бул этабы менен өтүүнү сунуштайм. Мен талкууга сунуш кылууга даярмын. Бир нече варианттарым бар. Мына Акылбек Үсөнбекович өзүңүз отурасыз. Сиз менен бул маселе боюнча бир канча жолу сүйлөштүк. Бийик тоолуу жана барууга кыйын болгон алыскы аймактарда, өзгөчө статусу бар чек ара аймактарында жашаган 3 жашка чейинки балдары бар жарандарга 3 бала 3 жашка чейин үй бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөк пулдарды дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун мен эми муну ошол бийик тоолуу балдарга бийик алыскы чек арадагы ушул 3 категорияны барууга алыс, бийик тоолуу, анан чек арадагы чек ара статусу бар айылдардын балдарына гана пилоттук кылып туруп киргизели деп сунуш кылып атам. Бул мыйзам долбоор даярдадык. Мен анын иш-аракет механизмин 25-жылдан баштап бир нече этап менен бөлүүнү сунуштайм. Мисалы, биринчи этапта 25-жылдын 1-январынан тартып чек арага жакын аймактардын калкынын туруктуу жашоосу үчүн зарыл шарттарды түзүү жана ички миграцияны токтотуу, өзгөчө статусу бар чек ара аймактарынын бардык тургундарына жана балдарына ал байбы кедейби карабай туруп жөлөк пулдарды төлөө. 0 жаштан 3 жашка чейин үй бүлө кирешесин эсепке албастан эч кандай күбөлүк же документ сурабастан туруп бул бала төрөлдүбү чегерилиш керек деп атамын. Бул бизге демографиялык көрсөткүчтөрдү жана уктуңуздар. Ошол эле учурда 22-жылы Кыргыз Республикасында 7040 жол кырсыгы катталып, 690 адам каза болуп, 11049 адам жаракат алып, майып болгондору да бар. 23-жылдын 6 айында Кыргызстанда 3000ден ашык адам жол кырсыгына кабылышкан. Алардын 820сы учурда жабыркагандары жаш балдар болуп атат. Жаш балдар 820сы. Мына 6 айдын көрсөткүчүндө дагы. Бул дагы өтө ойлоно турган статистика бизде. Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, бул мезгилде Кыргыз Республикасында жол кырсыгынан 269 адам каза болгон. 6 айда. Анын ичинде 38-и жашы жетелек өспүрүмдөр. 22-жылга салыштырмалуу быйыл жол кырсыгынан каза болгондордун саны 8,5%га өсүптүр. Статистикадан алып атам мен мунун баарын. Тенденцияларды жана божоболдоолорду талдоо келечекте картайуу көйгөйүн жана демографиялык жүктүн жогорулашын көрсөтүп турат. Канчалаган сиздер дүйнө жүзүндө канчалаган улуттарда картайуу проблемасы бар. Бул мунун дагы астына алышыбыз керек. Кыргызстандын калкы карлык көйгөйүнө туш болуп жатканы бүгүнкү күнү биз азыртан коңгуроо кагышыбыз керек. Биз 10% деп атканбыз 3 жыл мурун. Азыр 11%га жетейин деп калды. Пенсионерлерибиздин саны. Кээ бир мамлекеттерде, Японияда 30%дан ашуун элдин калкын санынын 30%дан ашууну пенсионерлер. Биз улуттун картаюусуна алдын ала 30-50 жыл мурда кам көрүшүбүз керек. Ошон үчүн биз мындай чоң көйгөйлөрдү бүгүндөн алдын албасак, эртең кеч болуп калат. Бириккен Улуттар Уюмунун божомолдуна ылайык болжол менен 2030-жылга карата өлкөдөгү улгайган адамдардын үлүшү өсүп 10%га жакындай деген. Башкача айтканда, 2030-жылга карата 60 жана андан улуу курактагы адамдардын салыштырмалуу саны дээрлик 3 эсеге көбөйөт. Эң тез өсүү темпи 80 жаштан жогорку курактагылар болот. Албетте, бул пенсияларды, коопсуздукту жана башка кызматтарды төлөөдө белгилүү бир көйгөйлөрдү жаратат. Жакырчылыкка түшүү коркунучу жалпы улуттук көйгөйгө айланды. Ага каршы жалпы социалдык жардам схемалары менен социалдык коргоо схемасы турушу керек. Колдонуудагы тар чөйрөдөгү социалдык жардам системасы, укук критерийлери, ыйгарым укуктуу органдар менен кызмат алуучулардын ортосунда түшүнбөстүктөрдү пайда кылгандыктан гана
эффективдүү эмес. Кыргызстанда 3 же андан көп балалуу үй бүлөлөр дайыма бир 70-80% жакыр же орто саар. Анын үстүнө бул тенденция ондогон. Оюңузду жыйынтыктап алыңыз, 30 секунд. Мен эми оюм кыскартайын макул. Экинчи этапта 26-жылдын 1-январынан тартып үй бүлө кирешесин кошпогондо 3 жашка чейинки балдары бар бийик тоолуу райондордо, алыскы барууга кыйын аймактарда жайгашкан калктуу конуштарда жашаган бардык жарандарга ушул пособияны чегерсек деген. Ошентип 16 жашка чейинки бардык балдарды камтуу менен 30-жылга чейин социалдык коргоо тармагындагы туруктуу өнүгүү максаттарына жетишебиз деген ойдомун. Бүгүн биз мына ушундай мыйзам долбоорлору, статистиканы, демографияны карап туруп, ушундай мыйзам жазууга муктаж болуп атабыз. Мен ушу учурдан пайдаланып, Акылбек Сөнбекович, ушул маселеде сиз менен биз жалпы жыйынтыктаңыз. ошон үчүн биз мына мыйзам долбоорун жазып, азыр коомдук талкуудан өттү, тегерек столдор болду, элдин баары колдоп атат. Сиз тагын мына профицит деп атасыз. Профицитти ошол 2 миллиардка жакын эле кетет эсептесек. Сиз мына 20 миллиард деп атасыз. Ошонун 1% эле берип турсаңыз, биз ушундай иш чараны баштайбыз. Бул сиздин да көйгөйүңүз, чынын айтканда. Элдин, калктын санын өсүүгө кам көрүшүбүз керек. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга.